Көлдүк акелердин бири мындай деп айткан экен. Кайратты элден ал, келбетти жерден ал, тазалыкты суудан ал, ынтымакты туудан ал деп. Акыркы сөздү дагы бир жолу кайталайм, ынтымакты туудан ал деп. Биздин туу жөн эле бир кызыл түстөгү чүпүрөк эмес, ортосунда күндүн желеси менен түндүктүн сүрөтү бар. Бул биздин башыбызды, жүрөгүбүздү бириктирген символ. Эгемен өлкө экендигибизди далилдеген ыйык эн белги. Мен эмнеге айтып атам? Ушул туубузга бололу деп биз 1000 жылдан ачык сандалып жүрдүк. Эгемендүү мамлекетибиз жок. Эсиңиздерде болсо керек, 709-жылы Сунга токоюнда Барсбек бабабыз курман болду. Эгемендикке жетпей калдык. 840-жылы согуштук, эгемендикти алдык, державаны курдук, бирок 100 жылга жетпей кайра жок болдук. Эмнеге билесиздерби? İçimizden gelip buzgan eken düşmanlar. Өйіз büz kılıp bölgön eken. Koktu kolot kılıp bölgön eken. Men emnege bunu aytып atam? Өткөндөгү Оштогу ипподромдо окуямен аяк ойлондуруп койду. Кеп көкбөрүдө эмес, кеп калыстардын оюнунда эмес, калыстардын калыстыгында эмес. Кеп эгемендүүлүктү алып кеткенге али да даяр эместигибизде болуп атат. Ушунчалык ойлонгон ушул болду. Бир провокатор болсо кыргыз мамлекетин жөлө жок кылып койсо болот экен. Birine birini salıp, birine birini düşman kılıp. Oşun üçün Kırgızstandıkka jamandaganda hiç kaçan işenbeyim, андай болушу мүмкүн эмес деген көрөнөлүш. Адеп сабагын киргизели десе, жаман көрөсүздөр. Ошончо предметтен адеп сабагын алып койдуңуздар. Ошол адепсиздик, бейтартиптиктен болду ушул окуя. Болгону 4-5 бейтартип, адепсиз ошол ишти баштады. Анан массанын психологиясы деп коет. 70-80 ээрчиди. Ошону менен кыргызды кыргызстыкка душман кылып таштадык. Элдин пикири ар түрдүү голосовойлор келип атты. Антиш керек, мынтиш керек, тигиниш керек, мынтиш керек, айланайын. Кантип мекен сактайбыз, өзү кичинекей элбиз. Бир кыргызга 200 Кытай туура келет. Бир кыргызга 5 Өзбекстандык туура келет. Анан келип туруп кылганыбыз ошол. Ошон үчүн мен суранат элем. Адеп сабагын киргизели. Адеп сабагы ар кимге керек. Биз кезекке турум адебин да билбейбиз. Улуга урмат адебин унутуп баратат. Ар бир президентине шылдыңдап ат койгон бир эле Кыргызстан, башка бир өлкөдө мындайды көргөн жокмун. Ошон үчүн мен суранат элем. Адеп сабагын киргизели, же болсо жакшы жаран болуу предмети. Бул Америкада да бар предмет. Эгерде адепсиздикте бир проблема чыкса, Омдун закону Пифагордун теоремасы менен чече албайт экенсиң. Юпитердин диаметрин билип, андан пайда жок экен. Ошон үчүн пайдалуу илим бар, пайдасыз илим бар. Бабалар бекерин айткан эмес, илимден мурда адеп деп. Бул биринчиси. Экинчиден, адеп ахлак бир эле эл журтка эмес. Баары бир бийлигине жараша эли болот экен, элине жараша бийлиги болот экен. Күч органдарына мен да аябай наразы болдум. Айланайын, 13 жашар бала эмне күнөө? Бардыгыбыз 13 жашар бала болгонбуз. Ошо мезгилде бардыгыбыздын эң күчтүү героюбуз атабыз болгон. Атабызга кордук көрсөтсө бирөө жарым, көзүбүз менен көрүп калса, бул анын келечеги сынды деген сөз. Психикасы өмүр бою кайра калдына келбейт. Ишенип коюңуздар ошого. 18-ге чыгышына 2 ай калган кыз өзүнүн калоосу менен турмушка чыгып кетсе, атасын, апасын апарып соттоп атасыңар. Кайната кайненесин. Нике кыйган адамды кошо. Жашы жетелек деп. 12 жашар, 13 жашар баланы апарып 3 саат камап коет деген. Не деген сөз? Буга ким жооп берет? Урмат президенттин өкүлү. Тиешелүү ушул буйрукту аткаргандардан таап туруп жоопкерчиликке тартыңыздар. Баланын укугу бул дүйнөдөгү эл аралык конвенция менен белгиленген нерсе. Адеп баарыбызга керек. Эми сөзсүз билем, күчтүү мамлекеттин укуругу узун, биз сыймыктанабыз. Ошол дукту, ошол күчтү чек ара барып көрсөткүлөчү. Боюнда бар келиндер кармап келип атасыңар. Ошондой отряд менен барып, маска тагынып алып, эми уятта. Погондуларды сыйлайбыз, урматтайбыз, бирок анчалыкка барбагылачы. Мамлекеттин символу. Мен дайыма погондуларды колдоп келатам. Бирок келип күчүн жаш бала менен боюнда бар келинге чыгарган бул не деген нерсе? Жөн эле чакырып койсоңор келет эле го. Анан келбесе, эмне кылсаңар ошо кылгыла, бирок ошондо да балага тийбеш керек болчу. Үчүнчү, урматтуу судьялар. Каматып коюш оңой эле болуп калды. Судьяларга, сотторго кайрылып атам. Кимдин үстүнөн арыз жазып апарса, же болбосо бир сураныш болсо, жөн эле 2 айга камалсын деп, оозун мурдуңар кыйшайбай туруп чечим чыгарып атасыңар. Арасында баласы бар, баласы эмес, жашы бар, карысы бар, аялы бар, эркеги бар. Активисттерден баштадыңар эле. Анан журналисттерге өттүңөр, акындарга чейин өттүңөр. Тилгесмек жок деп коет кыргыздар. Ким барса оңой эле. Силер үчүн бул бир барак экен, анан басылган мөөр экен, коюлган кол экен, бүттү. Бирок адамдын тагдыры талкаланып атпайбы? Бир чоң аалым камап туруп жазалаганды ыйлаган. Сиз ушунча отуруп ыйлашпы дегенде, жок, өзүмдү ойлогон жокмун. Менин акыбалымды көрүп, апам эмне болуп атат, ошону ойлоп ыйлап атам деген. Алардын да апасы бар, атасы бар.
Баягы бала 13 жашар бала. Ошол барган жерге жеткенчекти көз жашы, каргышы бизге жетип калса эмне кылабыз? Ыйлап аткан аталардын, апалардын, жубайлардын, балдардын дагы көз жашы бар. Айланайын судьялар, силерден суранам, кайтар дүйнө деп коет. Өзүңөрдүн балдарыңардын башына келгенде түшүнөсүңөр муну. Мен силерден суранам, акылыңарга келгиле. Кичине адилеттүүлүк болсунчу, силер адилеттүүлүк чечим чыгарбасаңыздар, анда бизге инвестор да келбейт. Акыры кайрыларыбыз булар болсо жөн эле коелу дейт.